чыгып кеткенден кийин бир 10-15 мүнөттөн кийин үйүнө снаряд түшүптүр. Ал сезимди мен сүрөттөп да айта албайм. Чачымды жыл сайын каникулда азыр билбейм эмнеге кырып кое берчү да. Чыгармачылыгым албетте калбайт. Саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып бизди көрүп жаткан көрөрмандар менен да амандашып кетейин. Саламатсыздарбы? Жакшы күндө ушундай көгүлтүр экранда сиздер менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Куттуу студияңыздарга биринчи жолу келип атам. Зоболоңуздар бийиктей берсин. Ал эми акыркы жаңылыктарым ошол бизнес чатында сурап калдыңыз. Негизинен өзүм ушундай кызыкчумун кийимдерге. Анан бир жылга жакындап калды ошол шаардагы соода борборлордун бирөөсүнө ошол айымдар үчүн, кыздар үчүн ошол Самара Каримова шоурум деп бутик ачып, Бефа-центрде экинчи этажда. Учурда ошол жүргүзүп жаткан учурум. Эми албетте ар бир жумуштун башында бир аз түйшүгү болот. Башында бир аз көп товар алып же бир сезон эмес товарларды алып алып ушундай бир өйдө ылдый болуп атты. Бирок азыр эми акырындап системага түшүп калдык. Негизинен бул жумушту жолдошума ушундай ачып бериңиз деп анан жолдошум колдоп ачып берди. Анан ал айтат, башында айтты да, эми негизинен ансыз деле өзүңдүн жумушуң көп, кээде чарчайсың, кыйналасың, көрөт да меничи. Анан бир жериңде турбайсың, эми мүмкүн сага кереги жоктур, андан көрө ошого кеткен энергияңа бир аз эс ал деп атпайбы. Анан кийин чындап ойлонуп карасам, мага ошол нерсе жагат окшойт да. Анан мен айттым, жок, мен кыйналбайм деп. Анан кийин башында ошо кыйналып атканда ошо жолдошумдун сөзүн эстедим. Бирок ар бир иш эле сразу эле боло бербейт, аны билем. Бирок Кудайга шүгүр азыр системага түшүп, ошол Турциядан, Дубайдан, Италиядан кийимдерди алып келип, айымдарыбыздын жүзүнө жылмаюу тартуулап, ошондой жакшы образдарды алып келип атабыз. Мен кичинекейимден эле биз алыскы Лелек районунан болоп, кичи мекеним ошол жак, өзүңүздөр билесиздер. Анан 98-жылы мен 1-класска баргам. 91-жылкы болом өзүм. Анан мен таятам, тайэнемдин колуна көп келчүбүз каникул сайын. Алар ошол 98-жылы ошол Лейлектен коммунизм айылынан Бишкекке көчүп келишип, анан ошол мезгилдерде мен билем, 1-2 классынан баштап эле каникул сайын тайнемдердин колуна келчүмүн. Алар болсо ошол Дордой базар жака жакын болчу да үйү. Азыр эми тайнем тайтам да көзү өтүп кетишти. Ошол жака соода сатык кылышчу да. Анан тайнем аябай колу көрүп төгүлгөн уус болчу. Анан төшөө курактарды ушундай кылып берсе, мен базарга алып барып кичинекей кысмын шляпаны, чачымды жыл сайын каникулда азыр билбейм эмнеге кырып кое берчү да. Каникулда эле лысый болуп жүрө берчүмүн. Анан чоң шляпаны кийгизип коет. Анан кийин төшөө курактарды тигип берет. Анан бул мынча сом деп жазып берет. Эми ойлосом, ошондо 1-2, 3 классмын да. Анан базарга жөнөтөт, мен тыпылдаган бойдон көтөрүп алып барып элдерге көрсөтүп сатып келчүмүн да. Анан кийин ошол объезд тараптарга таятам болсо биринчи ошол, анда азыр эми аябай фруктулар көп ошол тараптачы. Бирок ошол биринчи таятам баштаганда чоң кылып фруктулардын түрүн тизип, дарбыз, коон, ушундай бир өзүнчө эле мөмө жемиштин эмеси болчу да. Соон мындай алып жегиң келип эле бир сонун жер болчу. Ошол жерде таятам алдына барып калып, фрукту, мөмө жемиш сатып, ушинтип ойлосом, ошол кичинекейимден эле соода саттыкка эмеге мага тайнемди тайтам да ишенип эме кылчу экен, тайкелерим. Чыгармачылыгым албетте калбайт, анткени менин бул көптөр чыгармачылыгына хобби катары кабыл алат, өзүңүз билесиз. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымды аябай сыйлайм, урматтайм, андай олуттуу карайм да, өзүмдүн кесибим катары кабыл алам. Биринчи ушул чыгармачылыгым болсо, анткени ушул чыгармачылык менен элге таанылдым, элдин батасын, ыраазычылыгын, анан ушул тармактан үй бүлөбүздү багып атабыз дегендейчи, турмуш тиричилигибиз билечи, мына ушул чыгармачылык тараптан да. Анан бул экинчи бизнес болсо кошумча, анткени азыр эми замандын талабы, балдарыбыз 3 балалуу болдук, балдарыбыз чоңоюп атат, алар жеке мектептерге барат. Анан Кудайым буйрса келечекте ошо балдарым жакшы окутуп, эми ар бир ата эненин эле тилеги ушул экен да. Баягы балам балалуу болгондо билесиң дегендей, ушул өзүңдөн дагы балдарыңа эң жакшы сонун нерселерди каалайт экенсиң. Ошондуктан албетте балдарыбыз эми азыр 2, 3, 4 класс болду. Бир аз чоңоюп, мүмкүн соодага кызыккан болсо, ошол тармакта алар алышар, же мүмкүн эми баягы азыр заман бир орунда турбай атат, өзүңүз көргөндөй. Бат эле алмашуулар, бат эле өзгөрүүлөр, бир нугуу менен кеткен нерсе аз да, мындай бурулуштар, өзгөрүүлөр чоң болуп атат да. Ошонун сыңарындай ошол замандын агымына карап өзгөртүп турабыз. Бирок эң башкысы ушул чыгармачылыгымды
таштабай өнүктүрүп, анын арасында ошол жыл башында эле март айында Бишкекте спорт ордосунда 5 күндүк ошол жогорку деңгээлде деп айта алам, анткени чындыгында андай даярдыктар менен ага чейин өзүңүз деле концерт, шоу бизнес тармактарын жакшы билесиз, андай сахнанын жасалгасы андай боло элек болчу да. Ошол мындай чет өлкөлөргө чыгып, ошол жакта сахналарды көрүп, ар бир башка жактарга барып көрүп, мындай көрсөң көп нерсе өзгөрөт экен, дүйнөгө болгон көз карашың, дүйнө таанымың, ошол жактарга чыгып, мисалы Ташкенттеги концертим, Кремльдеги концертим, ошол чет жактарга барганда сөзсүз театрларга, шоуларга, концерттерге барганга аракет кылам. Ошол жактан карап отуруп, идеяларды аласың да, ушундай кылсам болот экен, андай кылсам болот экен деп атып, ушул акыркы спорт ордосундагы 5 күндүк концертибиз ошол жалпыланган десем да болот да. Ошол чоң команда иштеди. Учурдан пайдаланып бардыгына да ыраазычылык айтам. Буюрса YouTube каналыма жүктөлөт, каалоочулар, көрөрмандарыбыз көрсө дагы болот. Андан кийин ошол кытайлык кыргыздардын Эсеналы Курмантуур агабыздын Атене Кадыры деген чыгарманы ырдап клип кылдык. Ал дагы жакшы комментарийлер болуп атат, кабыл алуу болуп атат. Сөзү ушунчалык буруккан адамдын ойго салган сонун чыгарма. Анан ошол Расул Маматкулов агабыздын Ортомчу бизге ысык көл деген чыгармасын репертуарыма коштум. Аларды ырдап калышында деле ошол Гүлбүбү Ороскул кызы экөөбүз жакшы болчубуз, эжесиңди жакшы санаалаштардан. Анан эжекемди ошол түшүмдө көрүп, мындай өзүнүн дайым бир сонун кийип жүргөн сары төбөтейин мага түшүмдө берди да, бул сага жарашат сага депчи. Анан көпкө ойлонуп жүрдүм, эмсе баш кийим деген кыргызда аябай баалуу го, улук болот, анан мага ал жөнөн жөн эле баш кийимин бербесе керек. Анан бир чыгармасынан ырдап жүрөйүн деп, ошол жолукканда көп ырдап калчубуз чогуч. Анан ошол чыгарманы репертуарыма кошуп алдым, авторлордун уруксаты менен. Андан кийин ошол сөзү Кундуз Абашева, обону эжекем Саламат Садыкованын Баткеним деген чыгармасын да коштум, ошол акыркы ырлардан. Ошол анткени ар бир баягы акыркы окуялар бүтүндөй ар бирибиздин жүрөгүбүздөн өтүп окшойт да, ошондуктан өрүк сарылуу Баткенде чыр эмес ыр болсун деп мына ушул чыгарманы репертуарыма коштум. Чыгармачыл инсан болгондон кийин баягындай ар бир нерсе канча күн уктабадык, бул нерсе биринчи жолу болуп аткан жок. Мен өзүм ошол алыскы Лейлек районунда ошол чек ара аймагында чоңойдук да. Ошондуктан ошол Лейлектин, Баткендин ошол чек арада жашаган туугандардын баардыгына таазим этсек болот. Эгер алар көчүп кетип калса, ал жерлер мурда эле тажиктин жери болуп кетмек да, бирок ошол жерде патриоттук сезими жогору, таш атса да мейли, ок атса да мейли деп ошол жакта жашап жүргөн биздин бир тууган мекендештерге таазим кылсак болот да. Анан ошол чыгарманы баягы мурдагы өрүк сарга кетелин ырдаган болчумун, ошону эле өзүм эле телефондо программалар менен эле монтаждап чыгарып койдум. Эми бул да болсо колдоо болсун, өрүк сарылуу аймагыбызда чыр эмес ыр болсун депчи. Анан көптөгөн комментарийлер болду, баардыгы рахмат сага. Чындап эле ушул өрүк сарылуу Баткенибизде, Айгүл-гүлүбүздө ушул дайыма тынчтык болсун, анткени ал ырда ушундай Баткендин сулуулугу сүрөттөлгөн ыр да. Айгүл-гүлү, өрүк сарылуу аймак, ошол сүйүүнүн ордосу болсун, бакыттын ордосу болсун деген сөз ушунчалык жакшы жазылган да. Анан көпчүлүк ошондой деди, бирок ошол ызы чуунун арасында анан ыр эмес, мындай ыр уга турган момент эмес деген комментарийлерди чын айтсам окуп аптырмын. Мен өзүмдүн Facebook баракчама, Instagram баракчама, YouTube каналыма жайгаштырдым, бирок анча мынча арада кирип карап койсом, ошол көп эле колдоо иретинде жазып атышыптыр да. Ошондуктан демек бул кичине болсо деле маанайды көтөрүү. Эми чыгармачыл инсандар ар бир ырыбыз жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей, ушул угармандардын жүрөгүнө жетсе биз үчүн сыймык. Акыркы окуялар, акыркы ушул буга чейин биринчи таш менен урушуп келишкен. Анан эми ал андай деле көнүп деле калган да, жергиликтүү элчи. Бирок андай болбош керек менин оюмчачы. Ошол жогору жактан биздин эмелерден да колдоо болуп, чек ара такталып, ошол эл тынчтык болсо, негизинен кошунаң тынч, өзүң тынч дегендей, тажиктерге деле жүрөгүнө ыйман берсин. Анткени
бул нерсе адамдын өлүмү жаман нерсе да, анткени бизди ошол жараткандан кийин бизди алганга бир гана ошол Кудайым жараткан алып кетет да, анан кишини өлтүрүп атса бул өтө эле бул жеткен мыкаачылык деп ойлойм. Албетте мен өзүм туулуп өскөн айыл тоо тарапта болгон үчүн менин ошол үйүбүз, туугандар жакшы, бирок апамдын биздин тагалар деп коебуз, ошол тага журтубуз ошол именно ошол чек ара тарапта, Арка, Достук ушул тарапта. Албетте биздин туугандардан деле кыйроолор, үйлөрү көбү жараксыз, баардыгы качып ушинтип жүрүшөт. Анан бир иним бар, Сагынбек деген, өзүңүздөр билесиздер. Келинибиз болсо ошол ал дагы Баткенден, чек арадан болот. Анан ошол согуш күндөрү ага чейин жаңы төрөгөн келиним ошол 2 баласы менен кудагыйлардын үйүнө кеткен болчу, барып кичине жүрүп келейин деп. Анан келиним айтат, уктап жатсак эле бомба баң деп түшүп эле, анан байкуш ошол жаткан кийим менен эле бир баласын кучактап, кудагый эжебиз болсо бир баласын кучактап, анан бутуна кийсе кийбей эле анан тоо тарапка качып кетишкен экен. Анан ошол качып кеткенден кийин бир 10-15 мүнөттөн кийин үйүнө снаряд түшүптүр. Бул деле Кудайга чексиз шүгүр. Ошол мейли үй жарака болсо деле бирок өздөрү аман да. Бирок өкүнүчкө карай жоготуулар дагы абдан көп үй бүлөлөрдөн. Эми барып көзүң менен көрүп, биз биринчи ошол эми тынчып атканда барып үй бүлөбүз менен акчалай жардам берип келип, анан карасак көбү жылаң айлак эле качкан, баягы түнү кийип жаткан кийимдер менен эле уже ошол күндөр бир аз күн суутуп баштады го. Жаш балдар кийими жука, ыйлап, памперстеги, анан мектептерде, спорт залдарда ушундай барып көрүп, жардамдарды алып барып, анан жолдошума айттым, мен буларга кийим керек экен, анткени жашап аткан жерибизден эле элестетсеңиз, үйдөн чыккан бойдон эле үйүбүз жок да. Анан өзүбүз аман экенибизге шүгүр деп. Бирок Баткен элинин, ошол Лейлек элинин сабырына мен аябай таң калдым. Мындай мейли депчи, мындай Кудайдан бул да сыноо, бирок ошол эң башкы эле мүдөөсү биз бул жерден кетпейбиз, ошол чоңдорубуз чечип берсе депчи. Анан ошолорду карап, Инстаграмдан көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү, анан жакшы адамдар деп кайрылып, келиңиздер, мындай жаңы кийимдерден берели депчи. Мүмкүн бирөөбүз куртка беребиз, бирөөбүз шум беребиз, бирөөбүз байпак беребиз дегенде, анан ошентип чындыгында кайрымдуу инсандар аябай көп экен. Мен бир 3 жолу барып келдим. Машина менен көп инсандарга жылуу кийимдер, косметикалык каражаттар, куртка, ошо ички кийимдер, баягы айымдарга керектүү нерселер дегендей, ошолорду барып, азыркыга чейин ошол жакшы адамдар кайрылып, Самара дагы эле топтоп атасыңбы, биз ушундай берели дедик элек депчи. Анан алып барып, аны дагы топтоп, Кудайым буйрса эртең барганда убактымды таап, кайра барып бир 4-чү жардам, 5-чи жардамды жеткирип келем буйрса. Деле көп, мына ошо өзүбүз барып келгенде сатыкка койгондор да көп экен, өкүнүчкө карай. Эми бул жерде кандай жашайбыз, эми ушундай согуш боло берсе, баягы мейли биз өзүбүз, мейли деп чоңдорчу, ата-апалар мейли жашашыбызды жашадык, анан биздин балдар, неберелер да көзүң ыйбайт экен, анткени өзүңүз көргөндөй миномет, баягы снаряддар түшкөндө жаш улан кыздар өлүп калбадыбы. Анан ошолордон коркот экенсиң деп ушинтип көчүп кеткендер дагы жок эмес. Көзүм менен да көрдүм. Үйүн сатам дегендер деле бар. Сатабыз, кетебиз деген, бирок ошол эле учурда жок, биз кетпейбиз, биз бул жерден көчүп кетсек, тажиктер чыгып келип бул жерди ээлеп алат деп ушундай дагы инсандар бар. Ошону жалпылап айтканда эми бул жерде эң кыйыны элге эле убал болду, элге эле кыйын болду. Эч кимдин башына мындай салбасын, анткени үйү күйгөндөр аркы жылы күйүп, эптеп, ошол оокат кылып, эми Лейлекте көп эми мал менен, жер менен, өрүк ушундай менен да, ошо эптеп ушул бир аз акырындап кичине топтосо, анан кайра келип эле гүлүн көккө сапырып кайра кеткени, бул эми жырткычтык дейбизби, айбандык дейбизби, эмне деп айтышты деле билбейбиз да. Ошондуктан эми тынчтык болсун гана деген ой. Эң алгачкы деген көп, сонун окуялар көп, бирок ошолордун арасында эч бир сезимге алмашкыс, эч бир байлыкка алмашкыс десем да болот. Биринчи эне болгонумду айта алам. 2012 жыл, мен анда 21 жашта болчумун. Ошо 12 февралда
2 күн кыйналып аябай ушул тоң уулум Барсбекти ушул жарык дүйнөгө алып келип, ошол аны врачтар көкүрөгүңө жаткырып, ал өзүнчө кыймылдап, ушундай бир ал сезимди мен сүрөттөп да айта албайм, сөзүм менен да айта албайм. Бир такыр башка эмоция да, ушунчалык бактылуу болгомбу же мындай сүйүнүчтөн көз жашы, анан баламды эркелетип, ал да мага монтип талпынып, көкүрөгүмдү издеп, эмгиси келип, ушундай ал сезимди мындай сезиниш керек да, аны айтып бере албайсың да. Ошо ар бир кызыбыз эне болсун, эне болгон бул 1000 миллион бактылуу бол, 1000 сахнада звезда бол, 1000 бир саясатта укмуш бол, бирок эне болгон сезимдин астында алардын баардыгы бир тыйын да. Ошондуктан ар бир айым эне болуу бактысын, эне болуу сезимин туюнсун деп айталат элем. Ошол сезим бул ар бир баламды төрөгөн, эми барыбир биринчи да, баягы биринчи баламды койнума алып, ошо көкүрөгүмө жаткан жери эстесем азыр дагы бир жүрөгүм элжиреп, башкача болуп кетет да. Эми бул сезимдер менен өмүр бою жашаса керек деп ойлойм. Ал эми андан башка кийин биринчи концерттерим, биринчи белегим, биринчи саякаттарым, биринчи бир жакшы инсандар менен таанышканым, биринчи ийгиликтерим дегендей, аларга деле баарына чексиз шүгүр. Бирок эң ушул жүрөгүмдү элжиреткен, өзгөчө жаратканга ыраазы болгон, өзгөчө бир ушул мен да тукум уулап, мен дагы ушул ата энемдин татыктуу кызы болуп, жолдошумдун аялы болуп, мен дагы ушул жолдошумдун тукумун улап, ушундай бир эне болдум деп өзгөчө бир элжиреген сезимим ушул Барсбегимди кучагыма алган минуталарда айта алам. Мага биринчи ушул мотивация берген, мага күч берген менин ошол 3 балам. 3 балам үчүн мен дайыма эне катары аларды коргоп, колдоп, күчтүү апа, күчтүү эне болушум керек деп ойлойм. Анан эми сындарды угуп отурсаң, бул жашоодо жашабай эле өлүп калышың керек да, макталыш үчүнчү. Ошонун сыңарында эми бул баягы кээде эл деген сел, бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат. Ошондуктан адам менен өзү менен жекештешпөй, анан сырттан эле башка нерсени айта берген деле баягындай ээрчиме эмелер болуп калышы мүмкүн. Бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат дегендей. Эң башкысы мен аларга жамандык каалабасам, аларга жаман сөз айтпасам болду. Мен өзүмдүн турмуш тиричилигим менен, өзүмдүн аракетим менен алга кадам таштай берем. Буюрса, эми эле 31-ге чыктым. Эми эле 3 балам бар. Менин келечекте алдыда чоңдогон максаттарым, өзүмдүн ой кыялдарым, пландарым бар дегендей. Мага чоң күч керек, чоң ден соолук керек. Ошондуктан алга деген гана принцип менен жашайм.